Уилбур. Ферин Уилбурду жанынан да артык көрүп, тынбай сылап, эркелетип тамак берип, коюнуна алып жатып жүрдү. Күн сайын эртең менен эрте көзүн ачар менен торопоюна сүт жылытып, бөтөлкөсүн көтөрүп чуркачу болду. Окуудан кийин автобустун эшигинен түшө калып эле ашканага чуркап торопоюнун сүтүн даярдай баштачу. Кайра көгүм киргенде, анан жатар малы болгондо да сүт даярдачу. Ал эми Ферин мектепке кеткенде Уилбурга сүт берген апасынын милдети болчу. 5 күндөй Уилбурду ашканадагы мештин түбүндө картон кутуда багышты. Бир аптага жетип жетпей апасы торопойду отунканага чыгарып койду. 2 аптадан кийин торопой эшикти өзү түртүп чыга баштады. Ал кезде күн жылып, алма гүлдөй баштаган. Атасы Уилбур чыгып кетпесин деп алма бакты айланта тосмо жасап, алдыңкы жыгаш жашикке саман түшүп, каалаган учурда кирип чыга тургандай кылып эшик жасап койду. Түндө тоңуп калбайбы, деди Ферин. Жок, деди атасы. Ферин бөтөлкөнү кармап, алма бактын түбүнө чөгөлө отурар менен Уилбур жанталашып чуркап келди да сүттү бир тамчы калтырбай ичип, Феринге ыраазычылык билдиргенсип коркулдап койду да кайра жашикти көздөй жөнөдү. Ферин кызыгып карап турду. Уилбур саманды тумшугу менен чегип, ичине сүңгүп кирип алды. Ферин торопойдун бул жорогуна кубанып, түндө үшөө жылуу жатарына көзү жетип, санасы тынчый түштү. Уилбур күнүгө Феринди ээрчип чыгып, автобус келгенче жанында тура бергенди адатка айлантып алды. Ферин автобустун терезесинен кол бугалап, бурулуп кеткенче торопой кетпей карап тура берчү. Ферин мектептен келгенче Уилбур короодо камалып туруп, ал килер менен кайда барса аны көлөкөсүндө ээрчип жүрө берчү. Кээде Ферин үйгө кирсе, артынан кирип, бирок өстүңкү кабатка чыгып кетсе, кайра түшкөнчө кетпей ылдый жакта турчу. Ферин корчагын оюнчук коляскасына салып, торопойун ээрчитип чыкчу. Кээде торопою көпкө басып чарчап калса, аны коляскадагы курчагынын жанына жаткырып сүйрөп алчу. Торопою аябай чарчаган күндөрү куурчактын журканын астына кирип, кирпиктерин кайкалатып уктап калчу. Албетте мынтип сейилдеген торопойго абдан жакчу. Ал тургай Ферин курчак менен торопоюн ойготуп албайын деп айырылап жай сүрөп келчү. Күн жылганда Ферин менен Эвери экөө сууга түшкөнү барышты. Алардын артынан адаттагыдай эле Уилбур ээрчип алды. Сууга кирип кеткен Фериндин артынан барып ичиркенип артка качты. Балдар сууга түшүп, бири-бирине суу чачышканча Уилбур жээктеги жылуу баткакты оңалап тагып жыргап жатты. Ушундай бактылуу күндөр бейбир түндөр узулдап өтүп атты. Фермерлердин айтымында Уилбур жазында туулган жазгы торопой болчу. Туура 5 аптадан кийин Арабы мырза торопойду сата турган мезгил келгенин айтты. Бул саматасы Феринин көз жашына да карабай, айткандан кайткан жок. Анткени Уилбурдун курсагы барган сайын чоңоюп, сүткө ыраазы болбой, кошумча тамак жей баштаган. Уилбурдун бир туугандарын Арабы мырза боордобой туруп эле эчак соодалап ийген. Ферин: Уилбурду эми кое беришиң керек, деди атасы. Кичирээк кезинде жакшы эле эмектедиң, эми ал чоңойду, аны сатышыбыз керек. Закермандарга чалып көрсөң, деди апасы көзү жаш толгон кызын карап. Ушул тапта Гомер Таекең 2 чочкону семиртип атат. Эгер Уилбурду Таекеңге сатсак, каалаган учурда барып турасың. Уилбурду канчага сатсам болот, деди Ферин. Эми ал ара туулуп, башка торопойлордон кичирээк болгондуктан Гомерге барып $6 сатам деп көр. Эмне дер экен, байкайлы, деди атасы. Бир чечимге келгенден кийин Ферин тайэжесинин үйүнө чалды. Телефонду эри тайэжесин алып, балконада жүргөн Гомерди үнүнүн бардыгынча кыйкырып чакыра баштады. Торопойду болгону $6 баалап атышкан. Оп, Гомер буйдалбастан макул болду. Эртеси Уилбурду алма бакчадан жетелеп чыгып, Закермандардын кепесинин ичиндеги кык төшөлгөн чочкоканага киргизишти.